Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз эли, амансыздарбы? Бир канча күн алдын сиздерге жардам сурап аябай муктаж болуп, Нурел Сейитбеков инибиз кайрылган эле. Ошол инибизге чогулган акча ошо өзүнө жетип ашкандыктан ошо 10 ай мурда Жоомарт Берешен кол жамаатынын түптөлүшүнө себепчи болгон Эржигит Мусаев инибиз мына ушул инибиздин азыркы абалда акыбалы бир аз жакшы, Аллахка шүгүр, Аллахтын жардамы менен. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул инибизге да кайдыгер карабай бир аз жардам берип кетели деп чечтик. Мындан ары да башка муктаж болгон үй бүлөлөргө да кол суналы деп ниет кылып атабыз, иншаллах. Жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр аябай көп. Калган сумманы дагы ошолорго бөлүп берип, ошолордун дагы муктаждыгын жеңилдетип, ошолорго дагы кол сунабыз, иншаллах. Мына азыр ошо Эржигит инибизди зыярат кылып келдик эле. Аллага шүгүр, жатат. Салам алейкум, Эржигит. Салам алейкум. Күлүп коюпка. Дары дармегине бир аз жардам болсун деп чечтик. Ушул азыраак сумма алып келдик. 20 000 сом. Ошону Эржигиттин лечениясына иштетип коюңуздар, Рахмат. Разы болсун. Ассаламу алейкум, туугандарым. Жоомарт Берешен кол жамааты сиздерге Аллахым разы болсун. Күнү бактылуу болуңуздар, ишиңизди билелик. Аллах жакшы, Кудайга шүгүр. Аллахтын жардамы менен, сиздердин дуаңыздар менен балам жакшы болуп келе жатат. Разы болсун сиздерден, ишиңерге ийгилик, алыста жүргөн бир туугандардын соолуктары чың болсун. Иштерине ийгилик, аман эсен балдардын жанына келишсин. Сиңер Раян алып келип Аллах разы болсун. Амин, амин эже, амин. Амин, амин. Мына сиздердин аманатыңыздарды жеткирдик инибизге, иншаллах. Мындан ары дагы ошол бүгүнкү бара турган жер бар, жардам бере турган жер. Азыр ошол жака кетебиз. Эржигит, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Пока. Мен кеттим. Колун көтөрүп кайткан. Өзүм араны жүргөндө да койбойм ба? Аска. Бисмилла. Канчынчы этаж? 4. Жакшы. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Сиздерге бир нече күн алдын кайрылган ушул Нурел Сейитбеков ушул инибизден өзүнө жетерлик болгон акчадан ашканын биз ушундай муктаждарга жардам берели деп чечтик. Ушулардын катарында ушу Дилбар апа дагы бар. Ошол апага дагы жардам бергени келдик. Азыр апаны зыярат кылып, бул апа дагы 5-6 ай болуп калдыбы? Күз айлары болчу, 7 ай болдубу? Ошо бизге кайрылган болчу, ушундай кызы ооруп, ушундай аябай кыйналып. Аллах жайын жанаттан кылсын. Кызы да ушинтип кайтыш болуп кетти. Бул апа азыр ошо 5 небересин багып, ушундай аябай кыйынчылык күндөр болуп, ушу кызымны лечение кылдырам, операция кылдырамын деп аябай карыз болуп,
кыйналган апа. Жана ошол апага дагы азыр жардам берели деп келдик. Ошол элдин чогулган акчасынан 20 000 чыгардык. 20 000ден 4300-үнө продукт алдым. 15 000 азыр апанын колуна беребиз. Бул 15 000-ди. Бул акчаны апа ошо керегиңиздерге иштетип, ушундай муктаж эме ушу дармектен карыз болуп калдым дейт, ошолорду жаап иштетиңиз. Тарткан жок, бетиңиз тарткан жок. Тарткан жок, сүйлөйүңүз. Рахмат, жооп беришиңиз. Алла разы болсун. Жаман кыйналып кеп жардам Рахмат апа. Бул акча 15 711 сом. Продукттардан ашканы 711 сом ашты. Бекнур. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт. Ас-садакату бурханун. Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө хассину амвалакум биз-закати. Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. Вадау мардакум bis-садакати. Оорулуу адамдарды садака чыгаруу менен шыпа тилегиле. Ва аидду лил-балаи бид-дуаи. Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаганын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садага маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болду.